Аял киши аябай ишенчек болот. Натурасында аял киши өзү ишенчек болот. Ага эри жөнүндө бир болбогон бир сөз айта турган болсо, уруштуруп, экөөнүн ортосунда эмне болушу мүмкүн экен? Талак маселеси болуп кетиши мүмкүн экен. Келди айтып атканда, ой сенин күйөөң башка бир аял алып алыптыр го. Же болсо башка бирөөнө ушундай предложение келтириптир го деп мисалы. Же болсо сенин аялың күйөөң сенин недир ак күндөрү сага көз карашы начар болуп турат эмне силердин баягыда сонун мамилеңер бар эле, азыр мамилеңер бузулуп калган окшойт десе эле болду экен да. Тыңк дейт экен да. Ушул да автоматтан зубаны издейт экен да. Так эмнеңиз бузулуп калды? Мындай караса, жумуштан келет, катын тамак бар деп, күнүгө ушул айтып аткансың. Эмне сен мени катын деп калгансың я дейт экен да. Өзү эмес ушул экен да, натура. Эми ошону айтып аткан да, ошол сенен мындай айткандай, күйөөсүнө аялы тууралуу болбогон сөздү айтып, анын аялына каршы кайраган кишилер да мусулманга ылайык болбогон ишти кылган болуп экен. Көрдүкпү андай? Бул жөн эмес, мафхумул мухалафа. Же болсо субхан адамдын ортосунан буза турган бир эмне экен, амалды кылган катарына кошулуп эсептелет. Кара. Тескерисинче исламда эмне экен? Бир аял менен эркектин ортосун ажыраштырбайбыз. Эмне экен? Кайра жараштырабыз. Мына эки досту жараштырып койсоң, урушуп аткан үй бүлөнү жараштырып койсоң, субханалла, калп айтса да болот мына ортосундачы. Апе, күйөөң менен эле болчу. Же болсо субханалла ушундай бир сөздөрдү айтып, досум айткан эмес деген бир сөздөрдү айтып, экөөнүн ортосун жараштырыш бизге жакшы да, экөөнү бузганга караганда. Шүт болду турабы?